Касымбай Жолдошов 1925 Ноокат районунун Шаңкол айылында туулган. 1943 айылдагы жоокерлерге кошулуп армияга жөнөгөн. Ошол учурда Советтер Союзуна жакындоо үчүн Япония Кытайдын Манчжурия провинциясын басып алган. Мында Советтер Союзу Кытайдын аракетин колдоп чыккан. Советтер Союзунан жөнөтүлгөн көп жоокердин арасында Касымбай Жолдошов дагы Кытай аймагында өз милдетин аткарган. Oşa Manchuria'nın basıp alıp Sovetler Soyuzu'na jakındaş üçün basıp algan eken de. O şehirden bizge Sovetler Soyuzu'na soğuş yaşam dep turgan mezgili bolgan eken. O şehirde 10.000 Kvantovskiy tandalgan armiyaсын koygan eken. Oşoğa karşı birinci Delnuması front sastavında Oşolara karşı biz girdik keyin. Oşolar meye soğuştu Oşo Kvantovskiy armiyası bilen. Одна на всех мы за ценой не постоим. Бул учурда Советтер Союзу менен Германияда согушуп жаткан. Касымбай ата согуш учурундагы апаатты эстесе азырда көзүнө жаш алат. Жер жүзүндө адам баласына тынчтык гана керек деген ардагер согуш талаасында айласыз бейтааныш адамдарга ок аткандыгын айтат. Onlar da adamdı, biz de adamdı. Soğuşun inne gereği var iken. Şu iki jaktan bulat bölüm boldu. Yani şunda bir oy geldi. Şu soğuşun paydası çok, ziyanı köp nersekende bu. Adamın kanını töket. Biri atat. Bu adam atmasan sen atat. Onu öldürmesen sen öldürüt. Şunda karama, onun bozu düşman emez ol. Mesela ben onu görgönüm yok. Ama ben bayağı özü komandörler aytkan ben boyunca düşman bolup atmayı. Bolsa bana düşman bol bir atam öldürmese, enem öldürmese, yeğenim bası olmasa, benim için şunday soğuş. Yeğenin kayıtta şu. Арбаңыз саба. Касымбай ата согуш учурунда көргөн күндөрүн эч бир адамга каалабайт. 2 жыл чөптү кайнатып, шорпо ичип, душман мизин кайтарып турган. Баш көз болуп, жакшылыктардын үстүндө жүрөрүңүз ага. Soğuş bir ara. Soğuş olmadı arızlandık. Yönetmeyin. Sizler soğuşta sırasın herhalde. Buna Japonya erteye gidiyor. Bugün tünü gelip kalıyor soğuş. Sizler soğuştasın herhalde biz de o şeyden çıldırmadık. Açığa çöp yedik de, 2 yıl çöp yedirdik. O şu kanaat olduk, basalmaya kaldık, ağrıkladık. Согуш аяктаган соң мекенге кайтып айылдагы жокчулук күндөрдү көргөн. Бул учурда Касымбай ата агартуу тармагында эмгектенип, мал чарбасында жетекчиликтен эсепчи кызматына чейин которулуп, элге жардам берген. Касымбай ата согуштан жоготкон жакындарын ар дайым эстеп жүрөт. Алар үчүн өрүнөктүү өмүрлөр китебин жазган. Мында өткөн өмүрү жазылган. Armiyadan gelgen, öldüre gelgenler dağılı uşak ayıl çarpasını biz götürdük. Biz işledik alığızı geçince. Ayıl çarpı götürdük, bana diyeyim buna yakşı olup kaldı. Uşak kalkozda çıkanım yok, kalkozda işleyebilirdim. Немеме ушул биздин Герметоо мектебинин жалпы жамаатынын атынан Касымбай атанын сөзүн муюп кызыгып уккандар көп. Мектептен мугалимдер, окуучулар келип куттуктап, эскерүүлөрүн жазып кетишет. Биз барган учурда Ош шаарындагы Герметоо мектеп жамааты келди. жети мугалим иштейт биздин мектепте. Ошолордун атынан баары куттуктап, жакшы нерселерибизди арнап, батасын алып кетип жүрөбүз. Дайыма майрамдардын алдында келебиз. 23 февралда, 9 майда, карыялар күнүндө эстеп, дайыма эсибизден чыгарбайбыз. Бул кишилердин биздин коомго кылган өткөргөн иштери аябай чоң деп эсептейбиз. Кыйынчылык күндөрүн айтып берет, жакшы күндөрүн айтып берет. Кээде ошо көз жаш менен айтат, бизде дагы анан ушунчалык кыйынчылык менен бизге ушул заманда алып келген экен деп биз дагы ойлонуп анан бизге жакшы тарбияларын берип турат. Ошо мен кичинекейимден бери эле чоңоюп, чогуу эле ошо атам колунда жүрөм да мен. Анан азыр өзүм Ошко көчүп келгенде, айылдан дагы келгенде өзүм ала келип
ошол жерде өзүм карайм да. Касымбай ата учурда бактылуу каарылыктын доорунда, жазында ноокатка барып, кыш келери менен шаарга кайтат. Чыгармачылык менен алектенип, согушта курман болгон досторун эскерип чыгарма жазып, аларды балдарына белек кылган. Китеп окуганды адатка айланткан. Үйүнө келген конокторго акыл насаатын айтып, куру кайтарбай кол тамга жазып китебин берип келет. Ушунун ичиндегилерден Гүлнур Арапбай кызы, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.